Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, ишкерлер. Өзүңүздөр көрүп турган Нур чайханасы сатыкка коюлду. Ичинде бардык шарты менен, бардык оборудованиялары менен, эгер ушундай кафе тармагына, чайхана тармагына аракет кылып жүргөн болсоңуз, кызыгып жүргөн болсоңуз, анда бул видеону көрүңүз, балким сизге жагат, балким сиздин чайханаңыз болуп калышы мүмкүн. Туугандар, видеодон алыстабай туруңуздар, мен силерге бардык маалыматтарын берейин. Эгер баасын дагы айтабыз, дареги ушул почтанын эле жанында. Ушул почтанын кире беришинде дагы өзүңүздөр көргөн 20 квадрат ушул жерде бир магазинди дагы кошуп берем деп атат. Дареги аябай жакшы жерде, почтанын жанында, центрде десек да болот. Анда эмесе мен силерге ичине кирип маалыматты берейин. Караңыздар, жасалгаларын аябай жакшы жасаган. Зеркальный, стеклянный кылып. Бисмилла. О, машалла, мына караңыздар. Ичин жасалгасын чын эле келтирип тур туугандар. Жалпы квадраты 200 квадрат метр дейт. Асты үстү менен кошкондо. Үстүнө да чыгып тартып берем туугандар. Кухнялары, очокканалары, шашлыкканалары, кыскасы бүт бар экен туугандар. Видеодон алыстабайбыз. Биринчи кабатта 6 стол, экинчи кабатта азыр чогуу көрөбүз. Караңыздар, ушундай фото обойлору менен жасалгаларын, дизайнын чын эле сонун кылып келтирген, ресепшндерин бардык жерде видео камера бар экен. Караңыздар. Бул жерде бардык система, компьютер, ноутбук, ушул бардык система калат деп атат туугандар. Караңыздар. Чек принтерлери менен кыскасы даяр иштеп жаткан чайхана. Келип эле повар алып келип, халал кафе кылып, чайхана кылып иштетип баштасаңыздар жакшы болот. Мына экинчи кабатты чогуу көрөйлү. 14 жалпы бир асты менен кошкондо 20 столго жакын экен. Мына. Бул жагы баары стеклянный болуп, көчөнүн баары көрүнүп турат, жасалгалары сонун. Атайын ушундай сүрөтчүлөр менен тартырган, дубалдардын баарын костоп, дизайн келтирген. Астындагы силерге бардык кухняларын көргөзүп берейин. Кафе кылып иштесеңиздер да болот, же болбосо ушундай бир центрден помещение издеп жүргөн болсоңуз, өзүңүздүн бизнес идеяңызга туура келе турган болсо, аны дагы кылсаңыздар болот. Туалети дагы бар экен мынакей. Чынында эле мындай жасаган экен, бардык кондиционерлери менен. Бул жагында ушул идиш аяктары өзүңүздөр көргөн. Посуда моющий бардык ушул оборудованиялар баары калат туугандар. Мынакей бүт кафелденген. Сырт жагындагы кухняларына тартып берейин. Жалпы бул жер 5 соток экен, чайханага тиешелүү. Бисмилла. Бул жагында караңыздар. Мангалдар, столдор бул жагында бардык. Барбекюлер, ушул от менен ыстап тургандагы караңыздар. Свет өчүп калган моменттерде идиш жууганга кыскасы ушундай очокканалары, суу жылыткыч. Бул жагы эмне экен? Кыскасы туугандар, бардык шарттары сонун экен. Бул жагында дагы мен силерге азыр кухнясын тартып берейин. Бул кафеге тиешелүү дагы чоң здание бар экен. Кухнясы мынакей бардык шарты менен караңыздар. Суулардын баары киргизилген, токтордун баары трансформатор коюлган. Бардык ушундай атайын тамак жасалуучу нержавейкадан столдор. Бардыгы калат дейт туугандар. Очокканалары газ менен караңыздар. Бүт вытяжкалардын баары. Андан тышкары да бул жагында холодный цехтерин да көргөзүп берип коеюн. Караңыздар. Бул жакта да атайын овощилерди сактай турган муздак бөлмөсү. Кыскасы туугандар, бардык шарты бар экен. Ушул кафеге тиешелүү дагы ушу арт жагында, ушул жерде чоң бош орундук бар экен. Бул жерин тапчаң кылып, жайкы кафе кылса да аябай жакшы ылайыктуу экен туугандар. Анда эмесе баасына келели. Баасын $250,000 сурап атабыз дейт. Ошол почтанын кире беришинде дагы 20 квадрат метр. Ошол жерде магазинде дагы кошуп берем дейт, эгер баабыз келишип калса. Варианттар дагы бар дейт туугандар. Өзүңүздөр чалып, содалашып, вариантыңыздарды айтып көрөсүздөр.
Видео лайк басып, видеону ушундай ишкерлерге, досторуңуздарга жиберип коюңуздар.